Бүгүн Баткен шаарында күчү 4,7 балга жеткен жер силкинүү катталды. Мектеп окуучулары сабак учурунда болгондуктан коркуп калышканын айтышууда. Ошол эле учурда сабактар токтотулуп, сыртка качып чыгышкан. Шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан бардык мектептерде окутуу убактылуу токтотулгандыгы айтылууда. Биз биринчи этажда окуйбуз. Биз отурган кезде кокусунан жер титиреп кетти. Парталар кыймылдап, дерезелер кыймылдап, катуу титирөө болду да. Ошондо биз сыртка качып чыктык. Жаш балдарды да кошуп алып чыктык да, өзүбүзгө кошо. Шаар боюнча Сыдык Айтматов атындагы орто мектебинин 2 корпусу бар эле. Ошол бул ашар жолу менен курулган. Ошол жерде кичине бир жаракалак кеткени мектептин жетекчилери мага билдирди. Ошол эле мезгилде балдар баарын сыртка чыгардык. Анан 5 мүнөттөй өткөндөн кийин министрлик менен байланыштым. Ал жактан ушундай сунуш кылышты. Эгер ошондой катуу жетирөө болгон болсо, балдарды үйлөрүнө ата-энелери жибергиле деп. Жер титирөөнүн айынан Баткен шаарындагы 2 мектептин дубалдарынан жаракалар кеткен. 1971 жылы курулган Жомарт Бөкөнбаев атындагы билим уясынын имараты жабыркаган. Адистер өз кезинде чара көрө баштаганы маалымдалат. Мектеп өзү негизи 1971 жылы пайдаланууга берилген. Ошондон бери уже канча жыл өтүп, капремонт болгон эмес. Бирок ошого карабастан бүгүнкү жер титирөөдөн кийин 1, 2, 3 этаждарыбыздагы жарака кеткен. Анан баягы акталган жерлерибизден бүт актар жерге түшүп, МЧС келип, сүрөткө тартып кетишти. Зилзаладан соң бул мектепте түшкө чейин окуган окуучулар толугу менен үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Маалыматка ылайык, окуучулар жана мугалимдер арасында зыян тарткандар болгон эмес. Ал эми түштөн кийинки сабактар кайра улантыла баштаган. Бүгүн биз 3-сааттан кийин эле жер титирөө болгондо сразу эле ошол моментте запасной эшиктерди ачып, сыртка чыктык, балдарды алып чыктык сыртка, үйлөрүнө таркаттык. Андан кийин дагы гармонго чыкканыбызда жогорку класстын окуучуларга деле сабакты токтотуп турайлы, корктук, повторный болуп калабы деп чочулоо болду. Анан жөнөттүк. Түштөн кийин кадимкидей сабагыбыз улантып атабыз азыр. Жер титирөө кесепетинен турак үйлөр жана жоготуулар болгон жок. Азыркы алдын ала берген маалымат боюнча ушу Баткен шаарындагы 2 мектептин ичинен майда жаракалар кеткен деп азыркы убакта биздин ушу райондук шаардык бөлүм башчылары ошол жерде иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Жер титирөөнүн очогу Баткен шаарынан 8 чакырым алыстыктагы Кык жайлоосунда катталып, күчү 5 балга жеткени кабарланууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин берген маалыматына ылайык адам өмүрүнө зыян тийген эмес. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.